өзüne verip çıkıra bir salganda Yamat basın boyunda İtorpun yolunda gelecek atay toru 60 attın sonunda gelgenine gel yetmey yitik çürük alıptır aranda ağız açılıp kanlara laşa köbük omuru çatılıp kulanday kulak yapırıp kuyunda yerde sapırıp Улуу казак саякатчысы жана окумуштуусу Чокон Валиханов ысык көлдө жүрүп алгачкы жолу Манасты угуп, кагаз бетине түшүргөн. Биринчи жолу эпоска адис катары баа берип, дүйнө маданиятындагы ордун аныктоого аракет жасаган. Бул эпос 3 күн 3 түн уксат ажабай турган зор чыгарма экенин байкап, ага таң калып, өзү жасаган чоң маданий ачылышка машырланган. Мына ушул күндөн баштап Манас эпосы элге кеңири жайыла баштаган. Манас илими, изилдөө илими өзү ушул тапта бир 150 жылдык чамалуу тарыхы болуп калды. Анын ичинде Манас качан биринчи жолу баягы 1856 жылдан баштап кагазга түшкөндөн баштап мунун баягы кагаз жүзүндө жашаган жазуу формасы элге жайыла баштады. Мына ушундан баштап илим дагы жайылды. 1927 жылдары ушул Валихановду Радыловду айтпаганда кийинки ушу Сагынбайдан өзүбүз жазып алган кезден баштап ушу бизде кыргыз жергесинде кыргыз элине Манас эпосунун толук эмес жанагы айрым бир урунттуу канондук сюжеттеринен басылып чыга баштады. Бул өзү 37-40 жылдарга чейин алардын бир чоң казат басылып чыкты. Манастын туулушу, Манастын үйлөнүшү, Көкөтөйдүн ашы деген сыяктуу чоң үзүк бөлүктөр ошо элге тартууланып жүрдү. Кийин 50 жылдардан кийин, согуштан кийин өзгөчө бул Манастын өзүнүн котормолору дагы пайда болду. Мына 46 жылы согуштан кийин ошол Липкин, Тарловский, Пеньковскийдин чоң казатты көркөм котормодо чыкты. Саякбай Каралаев жөнүндө кеп сала турган болсок, бул өзүнчө бир жаткан чоң жумуш. Эмне үчүн дегенде Каралаев деген ысымдын өзү азыркы муундар үчүн чоң тарих маани берип, мунун аркасында улуу Манас дастаны жатканын дары түшүнөбүз. Чыңгыз Айтматов Манас эпосын кыргыз рухунун туу чокусу атап, анын адамзат өнүгүүсүндө мааниси бийик экендигин белгилеп, анын жарыкка чыгышына, изилденишине көп аракет жумшаган. 1978 жылдары көркөм басылмалар жарыкка чыккан. 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата академиялык басылма жарык көргөн. Араб арабинде жазылган жазманы биз академиялык басма кылып, баягы илимий басмадан жарык көрдү. Болгон нукурат табияты түп нуска академиялык басма Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралаевдин варианттары боюнча жасалып, мына бул иш өзү кыргыз илиминдеги фольклористика, Манас таануу илиминде окумуштуулар үчүн, жалпы мамлекеттин интеллектуалдык базасы үчүн бул абдан баа жеткис эмгек болду. Мында Манастын толук табияты кол жазмада кандай түшсө ошондой жарыяланды. Илимий мындай жер суу аттары да бар, анын ичинде этнонимдер бар, этностор бар, жер суу аттары бар. Кыргыздын мына адабий ченеминде тааныш эмес кыргыздын Манастын лексикасындагы байыркы сөздөрү бар. Мына ушулардын бардыгын окумуштуулар тариздеди. Ушул академиялык басмага буга чейинки чыккан илимий эмгектердин баарысы кирди. Кандай илимий эмгектер жаралган? Бул бир энциклопедиялык маалыматка бай, баягы текстологиялык иши жүргөн абдан баалуу эмгек болду. Андан соң 2 томдук энциклопедия жарык көрдү. Жыйнак элдик ооз-эки чыгармачылык, кыргыздын салт саналары, тарыхый басып өткөн изи, Орто Азия элдеринин таралышы тууралуу маалыматтар менен толукталып, кийинки муундар үчүн түгөнгүс азык болду. Бул энциклопедияга ушул болгон маалымат кирди. Акыркы убактарда
бул биздин кыргыз журтчулугун таанытып, тигил жакта Манастын аты бар экен, бу жакта Манастын аты бар экен, дүйнөдө бар экен деген издердин бүт бардыгы тең. Ошол аталыштардын бардыгы толук 90% Манас менен байланыштуу коюлбаган болсо дагы, ошол жерлерде бир кездерде кыргыздардын изи калгандыгы алами адамзаттын тарыхына кирип кеткендигин айгинеледи. Бул жерде ошо кыргыздын элдик оозеки чыгармачылыгы, салт санаалары, тарыхый басып өткөн изи, тегеле тагдыры, буларды тегерегиндеги коңшу болуп жашаган этникалык катмарлар, анан дагы ушул биздин Орто Азия элдеринин таралышы жөнүндөгү маалыматтар энциклопедияга кирди. Бул бир илимдеги өтө чоң ачылыш, бул бир түбөлүктүү азык болуп берди кыргыздарга. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту Манасты жазып алуу, изилдөө жана жайылтуу багытында бир катар иштерди алып барышат. Окумуштуулар мындан тышкары Манас эпосын которуу, башка элдерге таанылтуу багытында да иштеп келишет. Манас эпосын кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгын башка элдерге пропагандалоонун бир багыты катары тетиги 1885 жылдарда башталган десек болот да. Ага чейинки Маджума ат-Таварихте дагы ошо Манас боюнча алгачкы баяндар айтылат да. Андан кийин ошол Манастын мындай тажик тилиндеги мындай берилиши катары карасак болот. Андан кийинки эмгектер катары биз ошол Чокон Валихановдун эмгегинде, Радловдун эмгектеринде ошол Манас мындай башка элдердин тилинде сүйлөнгөн алгачкы варианттар деп карасак болот да. Ошол мисалы үчүн Чокон Валихановдун жазып алган Көкөтөйдүн ашы Жунгария очерктеринде 1856 жылы башка тилде сүйлөнгөн болсо, Радловдун жазып алган ошо 1885 жылы Лейпцигте немец тилинде жарык көргөндүгүн билебиз да. Эми ошондон бери Манас эпосу орус тилине, тажик тилине, казак тилине, андан бери келгенде англис тилине, андан сырткары түрк тилдерине которуп жаткандыгын көрүүгө болот да. Анан мисалы үчүн ошол орус тилине которуу 1856 жылы жанагы биздин бириктирилген вариант, кошмо вариант жарыкка чыккандан кийин ошол Манас эпосун дагы да башка тилдерге которуу, башка элдерге анын негизги өзөктүгүн жеткирүү мындай колго алына баштагандыгын көрсөк болот да. Ага чейин мисалы үчүн 1930-жылдары, 35-жылдары Поливанов, Тарловский, Клычковдордун баягы орус тилине которгон айрым-айрым үзүндүлөрү журналдарга, газеталарга басылып турган болсо, ошол бириктирилген курама варианттын жарык көрүшү менен Манастын андан аркы текстинин жарык көрүшү бул ошол 60-жылдарга барып такалат да. Демек, Манас бир эле учурда эң алгачкылардан болуп ошол немец тилинде, тажик тилинде, анан орус тилинде жарыкка чыккандыгын көрсөк болот. Ошо кезде бакайгам эчки тонун этинде, жаргакшым көтүндө, сакалы кудай агында. Ошо жылы барбаса, өлө турган чагында, атаңдын көрүүдүн үйү, кадимкидей көк чолок. Бир жүрөт бакайгам, өзүнүн башын коюлап, курубдун өздүр бакай, кадимкидей береки. Ото жүрөздөр бакай, атаңдын көрүүдүн үйү, төөлөр кайда кеткен деп, жоктоп жүрөздөр бакай. Көк жадын барында, көксүнөсүм сусар бер. Андан кийин берилеп келгенибизде казак агайындар дагы бир топ бир мындай жакшы деңгээлде казакча сүйлөнүшүнө негиз салып берген десек болот. Андан сырткары тажик тилине да которулган, англис тилине дагы которулгандыгын көрөбүз. Бул Уолтер Мейдин котормосунда. Андан сырткары Хаттанын жазып алган үлгүсүндө ошо Манас эпосу англис тилинде ошол аудиторияга жеткендигин билебиз да. Андан сырткары ошол Манас эпосунун жөн гана аны мындай англис тилине которуп, аны башка тилдерге мындай сүйлөтүп койбостон, ал боюнча дагы ошол эмгектердин негизинде алгачкы бир изилдөөлөр, алгачкы бир ошол котормо багытындагы бир изилдөөлөр жандана баштаганын көрсөк болот. Мисалы ошол мисалы үчүн Зина Караева деген эжекебиз Уолтер Мейдин котормосундагы
Кыргыз тилиндеги манастын англис тилинде котормосундагы кандай өзгөчөлүктөр болду, кандай тилдик бир мындай бир ийгиликтер болду, кандай бир жетишпегендиктер болду, ошол багытында өзүнүн изилдөөлөрүн жазып кеткенин билебиз. Манаста котормо иши деген абдан бир мындай бир кылдаттыкты талап кылуучу жумуш. Себеп дегенде манастын өзүндө, манас эми кыргыздын энциклопедиясы деп атап койгондуктан, анын өзүндө манастын бүткүл турмушу, руханий аң сезими, жашоо образы деги койчу, кыргыз элинин баардык жашоо турмушунун баарын чагылдырып берген эпос да. Ошол эле учурда ал жерде ар бир айтуучунун өзүнүн жеке тилдик өзгөчөлүктөрү, аң сезими, мындай бир өзүнүн мындай дүйнө көрүмүнүн үлгүлөрү чагылдырылып турат да. Мисалы үчүн бир эле манастын портретин алганыбызда, аны сүрөттөөдө ар башкача сүрөттөөлөр бар да. Мисалы үчүн кашка тиши каалгадай кашкайып чыгып алыптыр деген подтекстик ойлор бар ал жерде, бир мындай бир гиперболалык сүрөттөөлөр бар. Чат каягы чаткалдай деп койгон сүрөттөөлөр бар. Мисалы үчүн тулпарларды сүрөттөөдө да. Ушул сыяктуу кыргыздын гана өзүнүн менталдык өзгөчөлүктөрүнө тиешелүү болгон сүрөттөөлөрдү мисалы үчүн башка аудиторияга жеткирүүдө кандай өзгөчөлүктөр болду? Бул дагы изилдеп, дагы бир анализдерди бере турган бир багыты деп карасак болот. Манас эпосундагы котормолор демекчи, жакында түрк тилинде Манас эпосу которулуп, китеп болуп жарык көрдү. Бул түрк тилине которулган экинчи басылма. Бизде ушул Түркияда Манас басма үйү деген басмакана бар. Ошол жерде жарык көрүп келди. Сагынбай Орозбаковдун Манасынын 3 томдук түркчө котормосу жарык көрүп отурат. Демек, мунун баары, бул ушул котормо ишинин баары ушу биздин руханий бир алтын казыгыбыз болгон, руханий бир таянычыбыз болгон Манас эпосунун ошо башка элдерге жеткирүүдөгү негизги иштердин бири катары санасак болот да. 95'ke ilinip gelip kalgan gezegi Uğula sakal çoğancı çoğutu köy kuyu Kurataymayna koyak Göz aynegin valkıldap Kürde şurtaş Töbesinde yarkıldap Улуттуу илимдер академиясынын окумуштуулары Манаска байланышкан маалыматтарды так жана туура берүү үчүн авторлордун эмгектерине сереп салып турат. Ошол эле мезгилде Манасты коомчулукка жайылтуу максатында бир катар массалык маалымат каражаттары менен иш алып барышат. Мындан сырткары мамлекеттин Манас эпосуна байланышкан улуттук программалар менен долбоорун ишке ашырууга салым кошкондордун бири. Азыр илимде заманбап эдиция деген түшүнүк бар. Бул эмне деген сөз? Бул ошол заманбап биздин санариптик доордо азыркы кезде маалымат өтө көп. Анан биздин замандаштарыбыздын бир 80% китеп окубайт. Жөн китептерди да окубайт, анан Манаска алы келиши кыйын да. Ошондуктан мунун өтө мындай тез жайылып туруу, кабыл алуусу ушу заманбап дүйнөгө дагы ылайык. Биздин окумуштуулар өзүнүн баягы кубатын жумшады. Бул биринчи иретте ушу биздеги Алтын фондуда жазылып калынган Саякбай Каралаевдин үн тасмасы. Бул өзү мамлекеттик архивде дагы бар бир нускасы. Мына буларды санарипке өткөрүү, үнүн сактоо менен санарипке өткөрүү. Бул эми биз өтө эскирип кеткен баягы пленкаларда так эмес болуп, кээде ыңгыранып эле калган, такыр эле сөзү билинбей калган. Мисалы үчүн чоң манасчы тиги Мамбет Чокмуровдун варианты ушундай болуп калганда, бул мамлекеттик архивде сакталуу. Мына ушундай жагдайлар болсо дагы бизге мындай уккулуктуу болгон айрым бир эпизоддорун, ушу так түшкөндөрүн жасады. Бул илимдеги негизги баягы кадам, эдициянын бир формасы. Экинчи бир формасы ушу кара сөз формасына түшкөн эпикалык чыгарманын трилогиясын 3 жыл деген элге жеткирүүнүн эң жакын мындай форматы катарында биз тараптан ушу
17-18-20-21 ушу 6-7 жылдан бери ушул 3 илдиктин жаңы эдициялык редакциясы даяр болду. Бул биринчиден Манастын лексикасында жазылган, жорго тилинде жазылган, ошол Манастын бүткүл табиятындагы классикалык үлгүсүн сактаган бул бир элге тартууланып жаткан формат. Бул дагы ушул жаңы эдиция. Муну орус тилине да которулду, англис тилине да которулду. Мына эми басмадан чыкканы турат. Эгерде ушул басма чыккан болсо, бул Манас эпосунун жанагы томдогон китептеринин макети. Бул кыргыз эмне билгеси болуп билиши керек болсо Манастан ошону тартуу кылып жанагындай баягы идеологиялык жагын, тарыхый жагын, кыргыздардын таралышын бурмалоого жол бербеген классикалык варианттын баягы тезистик форматтагы үлгүсү, макети, кичинекей макети. Бул дагы Улуттук илимдер академиясында иштелип чыккан варианттын азыркы соңку убактагы жаңы эдициясы болуп саналат да, жаңы редакциясы болуп саналат. Бул жердин өзгөчөлүгү мурдагы биздин эпостун орус тилине которулган кезде биринчи иретте улуттун өзүнүн белгисин көргөзгөн жанакы коржун же болбосо наркесме, же көкөр, жетигинде мындай деген сөздөрү кыргызга өзүнө таандык сөздөрү баягы орусча жазылган кезде, мисалы үчүн куржунубуз мешок боюнча кеткен, баягы көкөрүбүз бүржүк деп кеткен, же болбосо биздин курал жарактарыбыздын үлгүлөрү Манастагы мындай башка бир дүйнөлүк эпосторго салыштырмалуу алып караган кезде дагы биздин Манастын анын Кыркчоронун, биздин жоокерлерибиздин өзүнүн курал жарактарынын ар биринин аты бар да. Ак келте дейт Манастын жанагы Замбирек сыяктуу ок аткан, көтөрүп жүргөн эмеси. Мисалы үчүн Ачалбарс кылычы, мисалы үчүн ак улпок баягы кийген эмеси, шымы, кандагай деп, же болбосо тулпарлардын аттары, же болбосо ошол кездеги этностордун ысымдары, ушулардын баардыгы кыргызча берилип, бул котормосунда, бул жаңы редакцияда. Анан кийин өзүнүн орусча түшүндүрмөсү баягы лингвистикалык жактан баягы мааниси чечмеленип берилди да. Этимологиялык сөздүн этимологиялык мааниси. Анан кийин жер суу аттары бизде кириллицага түшкөн кезде, мисалы үчүн көкөтөй десе көкөтөй болуп келген, Күлчөрө десе Кулчоро деп которулуп келген. Ошондон улам бул ысым баягы бир жерден көчүрүлгөн аттын ысымы кыргызча жазылган диссертацияларда дагы Күлчөробуз Кулчоро болуп калганда аттын мааниси өзгөрүлүп калган. Мисалы үчүн Чыңгожо десе Чингожо деп жазылган. Баягы ушундай ысымдарга келгенде биздин котормолордо өзүнүн мындай бурмаланган маанисин берген болчу. Анан ушул биздин жаңы редакцияда ушулардын баардыгы кыргызча берилип, баягы өзүнүн маанисин бергендегиси бул дагы биздин жаңы басмабыздагы кесиптештердин текстке болгон мамилесин көргөзөт дагы, бул илимдеги жаңы баскычтар болуп эсептелинет. Эдициялык редакциянын жаңы дагы бир баскычы бул ошол үн тасмасын дагы жазылды да. Окуу, көркөм окуу менен үн тасмасы жазылды. Анан кийин мындан сырткары биз ушуга QR кодун дагы киргизип басмадан чыгаруу ниеттенип жатабыз. Бул англис тилине да которулду, орус тилине да которулду. Бул профессионал фольклористтердин колунан чыгып атат. Ошондуктан менимче бул басма фольклористикада Манас таануу илиминдеги эң жаңы, эң акыркы басмаларынын бири болуп атат азыр. Элге тартуулансак жаман болбойт. Оройлу жаман баласың, адама geçidi өзгөрүнсө, келбей жатып аласың, ушинтип жүрсөң абаңды бир балага саласың, серкинчек тепкен кыз болсо, силеңде ойноп каласың, ушинтип жүрсөң бачагар, мени бир шумдукка саласың. Манас эпосы изилденип бүтпөгөн генч. Окумуштуулар эпостун үстүндө иштөөдөн улам жаңы кадамдарды жасоодо. Бул дүйнө окумуштуулары менен болгон кызматташтык, уюштурулган илимий симпозиумдар менен конгресстер, илимий иштер, этнографиялык, психологиялык,
философиялык, педагогикалык, методикалык ыкмаларды иштеп чыгуу менен аларды мектептен баштап жогорку окуу жайында окуган жаштарга жеткирүү. Анткени билим дүйнөсү өнүгүү жолунун локомотиви экендиги талашсыз.